Качкындарбы, студенттерби же туристтерби Бишкекте оогандыктарга түспөлдөш чет элдиктердин көбөйүшүн коомчулук кооптонуу менен кабыл алды. Ооганстанды колго алган. Тактап кетсек, Кыргызстан жана дагы бир канча өлкөдө террористтик уюм деп табылган талиптердин каталуу режиминен корккондор башка өлкөлөргө качып чыгышууда. Мындан улам интернеттин айрым колдонуучулары борбор калаада башкача кийинген жарандарды оогандыктарга окшоштурушуп, сүрөткө тартып, кайдан келишти, эмне кылып жүрүшөт деген суроолорду арбын салышты. Бүгүн биз Кыргызстанда канча оогандык, канча пакистандык бар, алар бул жакка эмне себептен келишкенин жана канчасы качкын статусун алганын кыска нуска түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен кайрадан мен Наргиза Асекова. Салам. Алгач кыргызстандыктарды кооптондурган ооган качкындарына токтолсок, бул маселе тейлгерки 90-жылдардан тартып эле бар. Тагыраагы 1996 жылы талиптер оогандагы бийликти алгачкы жолу басып алып, тоталитардык режим орнотушканда оогандын айрым качкындарын Кыргызстан кабыл алган болчу. Дал ошол жылдардан тартып Ооганстанды кайрадан Талибан кыймылы ээлеп алганга чейин Кыргызстанда болжол менен 1500дөй оогандык жашап келишкен. Алардын арасында кыргыз жарандыгын алгандар, окуу жана жумуш визасы менен биздин өлкөдө жашагандар, ошондой эле качкын макамын ала албай жүргөндөрү дагы бар. Без документов никак ничего. Вы даже меня на момент паспорта нету. Времени заканчивать паспорту, иммиграционный нету. Отказал меня. Суд прошел и сказал отказ уже. Без ничего отказал. Талибан кыймылы оогандагы бийликти колго алып, Кабулдун аба майданы качкындарга толуп калганда кыргыз бийлиги Ооганстандан 1200 качкынды кабыл алууга даяр экенин жар салган. Бирок Кыргызстандагы мурунку оогандык качкындар биринчи биздин маселебизди чечип, андан кийин башкаларын кабыл алса боло деген өңүттө Бириккен Улуттар уюмунун жана АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. 1999 жылы Ооганстанда азыркыдай абал түзүлүп, талиптер бийликти алганда Кыргызстанга келген. Бул жакта миграция кызматына качкын катары каттоого туруу үчүн кайрылган. Мына Кыргызстанда жүргөнүбүзгө 22 жыл болду. Балдарым бул жакта төрөлүп, окууларын аяктады. Кызым журналист, экинчи кызым доктур, балдарым велоспортчу. Бирок бирөөбүздүн да паспортубуз жок. Паспортсуз жашоо өтө оор. Чет өлкөгө чыкканды кой, сим-картаны дагы каттата албай, кыргыз жарандарынан суранабыз. Кыргызстанда баш калкалап жүргөн оогандыктардын айтымында 1000дей качкындын кыргыз жарандыгы же болбосо убактылуу жашоого уруксаты бар жана расмий виза менен иштеп окуп жүргөндөр. Дагы 150дөй кишиде Бириккен Улуттар уюму тарабынан берилген качкын мандат макамы деген картасы бар. Ал эми 300-400гө жакын оогандыктын же паспорту, же миграциялык картасы, же да калса качкын мандаты дагы жок. Бул тууралуу Кыргызстанга 90-жылдары келген оогандык качкындар жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиришкен. Эми болсо алар качкын макамына ээ боло албай, башка арга жок болсо АКШ, Канада сымал мамлекеттерге жол ачып берүүнү өтүнүшүүдө. Кыргызстан элине рахмат айтабыз биз. Абдан разыбыз. Только ошо маселе, ошо проблема болот, ошо документ үчүнчү. Только ошо проблема да. А калган бизде ошо жардам берсе болду да. Или бизге бир жакта жиберсе, или биякта эме берсе. Статус беженец берсе или решать этсе да, короче, ошо. Ал эми расмий маалыматтарга таяна турган болсок, кыргыз бийлиги Ооганстандын 73 жаранына качкын макамын ыйгарганы, дагы 67 кишинин документтерин карап жатканы маалым. Таптакыр документи жоктор ар кандай жумуштарда жалданып иштешет. Айрымдары курулушта, машина оңдогон жерлерде акча табат. Экспорт, импорт менен аректенген ишкерлер дагы бар. Ири ишкерлердин арасында дагы таптакыр документи жоктору бар. Менде Бириккен Улуттар уюмунун качкындар мандаты бар. Эч кандай документи жокторго кыйын болду. Кыргызстанда качкын статусуна кантип ээ болсо болот деген суроо туулат. Анда эмесе Кыргызстандын качкындар жөнүндө мыйзамын карап көрөлү. Кыргызстандын качкындар жөнүндө мыйзамына алайык, бул статуска расалык, диний, улуттук белгиси, саясий ынанымдары, белгилүү бир социалдык топко таандык болгондугу үчүн куугунтукталгандар, куралдуу жана улуттар аралык жаңжалдарда коопсуз жайга качууну көздөгөндөр ала алышат. Правительство должно помочь нам. Наши дети голодны и хотят пить. Наши дома находятся под контролем Талибана, и мы не можем туда попасть. Я потеряла свою корову и теленка, мой дом и все мои вещи.
Качкын статусун алууну каалагандар алгач мамлекеттик чек арадагы өткөрүүчү пункттарда убактылуу кармалып турушат. Ал жактан алар дароо эле өзлөрүн качкын деп таануу жөнүндө расмий өтүнүч келтириши керек. Андан соң алар калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында каттоого зарыл болгон качкындын ырастамасы деген документти алышы зарыл. Ал документ менен бозгундар ыйгарым укуктуу органга кайрылышат. Ыйгарым укуктуу орган бул Кыргыз Республикасынын миграция саясатын жүзөгө ашыруучу жана качкындарга тиешелүү ишти координациялоочу мамлекеттик башкаруу органы жана анын аймактык түзүмдөрү болуп эсептелет. Качкын статусун берүү тартибине ылайык ыйгарым укуктуу органда качкын статусун алуу тууралуу расмий өтүнүч катталган күндөн тартып 6 айдын ичинде ары же бери чечим чыгарылышы абзел. Канада, Америка, Кыргызстан и Европа для нас одинаково. Самое главное, чтобы у них у каждого на руках была паспорт, была закон и регистрация была, они жили и могли работать. Эгерде адамдын ким экендиги же текшерүүнү талап кылган айрым фактыларды аныктоо бүтпөсө, акыркы чечим маалымат такталганга чейин создуктурулуп турат. Бирок ал мөөнөт 1 жылдан ашпашы шарт. Эгер чечим оң тарабына чыгарылбай калса, анда бозгундар ал чечимдин үстүнөн сотко даттана алышат. Качкын статусун алуу боюнча расмий өтүнүч келтиргенден тартып ары же бери чечим чыкканга чейин чет элдик жарандар Кыргызстандын аймагында жашоого укуктуу. Мы благодарны кыргызам. Во сколько лет мы здесь живем, нам даже ни слов, мы без документа, без ничего, но все равно здесь живем, кушаем их, пытаемся, это воздуха, но они все равно с нами. Мы благодарим их. Эгер качкын статусун алууну көздөгөн жаран качкын деп тааныла турган болсо, анда калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында качкынды каттоо үчүн негиз болгон качкын ырастамасын ала алат. Качкындын ырастамасына аны менен бирге болгон үй-бүлө мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар жазылат. Бул документ менен бозгундар кийин кыргыз жарандыгына ээ боло алышат. Качкын макамын алган чет өлкөнүн жараны 3 жылдын ичинде кыргыз жарандыгын алса болот. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 20 миңден ашуун чет өлкөнүн жаранына качкын макамы берилген. Алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Эгерде Кыргызстан кандайдыр бир себептер менен чет жердин жаранына качкын статусун бербей кое турган болсо, анда Бириккен Улуттар Уюму ал адамдарга качкындын мандат макамы деген карта ыйгарышы мүмкүн. Бул учурда Кыргызстан ал адамдарды өз аймагынан чыгарып сала албайт. Белгилей кетсек, Кыргызстан 1996 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө. Твое слово для меня Конституция. Учурда Кыргызстан ооган жарандарына виза берүүгө чектөө киргизди. Анын себебин Кыргыз өкмөтү Оогандагы туруксуз аскердик саясий кырдаал менен түшүндүргөн. Айтымдарында Кыргызстандын аймагына күмөндүү адамдардын киришине жол бербөө үчүн, ошондой эле башпаанек издеген адамдардын чоң агымы болбошу үчүн бул чечимди кабыл алууну туура көрүшкөн. Бирок чектөөлөр дипломатиялык жана кызматтык визаларды берүүдө колдонулбайт. Тагыраагы дипломаттар жана расмий делегация мүчөлөрү үчүн визалар бериле бермекчи. Ал эми Кыргызстан ооган студенттерине убада кылган 500 виза боюнча маселе учурда макулдашуу баскычында турат. Ай сен бирдеме ойлонуп таба калчу элең го ушундайларга. Расмий маалымат боюнча жылына оогандыктар Кыргызстандан виза алуу үчүн 300дөн 500ге чейин документ тапшырышат. Алардын 300дөйү билим алуу үчүн документ бергендер. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 300дөй ооган студенти бар экени маалым. Эске салсак, Кыргызстанда Пакистандын жаштары дагы бар. Бирок алардын көбү студенттер. Кыргызстанда жогорку окуу жайларында болжол менен 7000дей пакистандык студенттер билим алышат. Вообще-то, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Бирок Борбор калаанын тургундары жакында эле студенттерге окшобогон пакистандыктар көчөлөрдө көбөйүп кетти деп кооптонуп чыгышкан. Анын себебин расмий бийлик жеңилдетилген визанын шарттары менен түшүндүрүштү. Азыркы тапта Бишкекте жүргөн көп пакистандыктар студенттер эмес. Алар 15 күндүк карантинге алынып, Дубайга же башка өлкөлөргө кетчүлөр. Тагыраагы Кыргызстан жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүнүн резидент жарандары үчүн жеңилдетилген виза режимин киргизген. Ага ылайык Пакистандын атуулдары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алышат. Мындан сырткары мындай мүмкүнчүлүк менен Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал,
Тунис жана Шри-Ланкадан келгендер колдоно алышат. Виза режими жөнөкөйлөтүлгөндөн кийин Кыргызстанга келген Пакистандын жарандарынын саны өскөн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлаган. 2019-2021 жылдары Пакистан жарандарына жылына 10 миңдей виза берилери белгилүү болгон. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Кыскасы биздин каналга катталып, керектүү маалыматтарды алып, видеого лайк басып, пикириңиз менен комментарийге бөлүшүп турганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.